Амансыздарбы, ардактуу телекөрөрмандар, Актаңдай телекөрсөсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Өткөн көрсөтүүбүздө дагы заманыбыздын залкары кыргыз эл артисти биздин устатыбыз Жолболду Алыбаевдин аткаруусунда кыргыз элибиздин залкарларынын чыгармаларын уктуңуз. Бүгүн дагы студиябыздын коногу Жолболду Алыбаев устатыбыз болуп отурат. Куш келипсиз. Эми өткөндө Жалаң Кушул биздин Калгул, Нурмолдо, Жеңи Жок, Арстанбек ушундай залкарларга токтолуп өттүңүз. Бүгүн эми сиздин аткарууңузда биз Жалаң Кушул ашыгылыктар, анан кийин баягы чыныгы мындай лирикага бир кайрылалы деген оюбуз бар да. Азыр эми ошол сөздү көбөйтпөй, көбүрөөк чыгарма угалы. Кайсы чыгарма менен баштайбыз бүгүн? Эми жакшы болот эми. Бул ашыгылык дегенде бул эми бүтпөс тема экен да. Муну илгертен бери ата-бабаларыбыздан бери ырдап келатат. Мына бизге чейин канчалаган сонун ырлар бизге чейин жетти, мисалы үчүн. Мына бул ашыгылык деген бул ушундай бүтпөс тема экен да. Эми муну мен алыс барбай эле Улуу Рыспай агабыздан таалим алсак болот да. Бер жагында бир нече жүздөгөн ошо ашылык өлбөс өчпөс чыгармалар жаратып кетти да. Эми мен бул ашыгылык ырларына, мына дастан ырларына кайрылып калган себебиме дагы ошол улуу акындар себепчи болгон да. Мына ошол эле Жеңи Жок, мына Барпы, Коргол, ошол эле жана Тоголок Молдонун дагы Өрпү кан деген сонун чыгармасы бар. Муну ырдалбай жүрөт. Мен муну радиого бергем. Абдан сонун чыгарма да. Мына жаштарга кулагына күмүш сырга эгер неме болсо ошого кайрылып ырдап койсо, ошо Тоголок Молдонун дагы бир акындык жагы ачылат эле да. Абдан сонун дастан катары абдан сонун жазган да. Ал эми мен жанагы ошол Барпынын өзгөчө жана мөлмөлү менен таасир алып, анан кийин мен жана шолпонумду жаратып, андан кийин анын ашыгылыктарына мен көп кайрылып жүрөм да. Эми ал эми бир берүүдө ал мүмкүн эмес, ошентсе дагы мен азыр эми өткөндөгү берүүдө сүйлөштүк го, мына токтогулдук сыйлыкка көрсөтүлүп атканда, эми ал жардагы жоосунда кийинки маалдагы 3 жылда жараткан эмгеги каралат деп атпайбы? Андан бери бир иштеп атабыз биз, азыр эле иштеп атабыз. Мына былтыр Бишкек шаарына 70 жылдык отчеттук 2 сааттан ашык концертимди берип келдим. Мына азыр эл арасында дагы эле концерттерди берип, чыгармаларды жазып жүрөбүз. Азыр ошондой бир жакшы бир жаңы чыгарманы элге тартуулап коелу. Жакшы болду, биз уга эле окшойбуз анда чоң. Дагы деле ушул улуу сөзү улуу Барпыныкы. Эми улуу Барпы укмуш, улуу акын болгонда. Накты ашыгылыктын алыпы деп Барпы айтылып жүрөт да. Эми андай кылып жазыш өтө кыйын да. Мана ошол кишинин Барынайым деген ыры бар экен да, абдан жакшы. Ошого мен бир жылдан бери толгонуп жүрүп, анан кийин бир оон жаратып, анан ошо эл арасына алып чыгайын деп жүрөм. Эми менин бул жерде оюм, мен өзүм деле жашым 70тен ашып калды. Ошон үчүн мына жаш балдарга, жаш ырчы жигиттерге айтып атам. Макулдашып атат, ошо жакшынакай ырдап чыккыла деп. Эми алдын ала өзүм бир ушу элге тартуулап коеюн. Оonu меники, сөзү Барпыныкы, Барынайым деген ыр. Бар өчүп көңүлдүн, бардаштан тайып турганда, Барынайым неге көрүндүң, түшүмө кирди бардайым, тумандап тура жазайым, туңгуй койгон нур чачып да туш келиң неге Барынайым, бешинде парат өмүрүм, бейишти эңсет көңүлүм, бейиштин гүлдүн кайрадан да бере билбеккен теңирим, токтоңго сүйсө жазабы, тотугу сендей тазаны, мойсобу сүйсө жазабы да моймөркө сендей тазаны. Мойсобу сүйсө жазабы да моймөркө сендей тазаны.
жашыма койноп жүр менен, жашап бир келдим ыр менен, жанашкым келет барынайым, жар өкөр сулуу сиз менен, көңүлүм өсүп гүл менен, күн көрүп келем үн менен, күйүмдө дилге шам жакпайт да күйүттүн сырын билбеген, банайым тараз мен мажаз, банайым аваз мен кагаз, банайым жайлоо мен конушта, банайым конуш мен комуз, банайым гүлбак мен тосмо, банайым таза мен кошмо, банайым шоола мен надырда, банайым нода мен тамыр, банайым шоола мен надырда, банайым нода мен тамыр. Банайым жарык мен күңгүрт, банайым алтын мен күргүрт, банайым сүйүү мен ашык, банайым күйүү мен жашык, банайым баары мен жарчы, банайым шаар мен дарчы, банайым жүйбет мен кардарда, банайым тилдек мен нарсар, банайым каба мен саба, банайым даана мен пана, банайым алуу мен калууда, банайым жаго мен таго, банайым бийик мен кийик, банайым чырак мен пилик, банайым асман мен жапыста, банайым даста мен напыс, банайым асман мен жапыста, банайым даста мен напыс. Adasam dağın akıldan, adaşmam sende asıldan, adasam dağı tumandan, adaşmam sende kumardan, adasam dağı yolumdan, adaşmam sende sonundan, adasam dağı tünnöktön de, adaşmam sende çüröktön. Sır degen elde sangiya, ırdayım mende darıya, ısmındı senin barınayımda, ırdayımın elge jarrıya, işensen menin sözümü, iyilip gelçi özüme, ilevin çaşkanı su otta, irmele tüssün gözüme, ilevin çaşkanı su otta, irmele tüssün gözüme, irmele tüssün gözüme, irmele tüssün gözüme. Oo, жақсы чыгарма жаралыптыр. Айрыкча мына жаштар чында эле жаштар ырдап чыга турган болсо, аябай бир өзүнүн деңгээлине дагы бир боек берип, дагы бир жаштар жалындуу нерсени бир жаратып, айрыкча мына элдин ичинде ушул таралып кете турган болсо, бул обон бир топ канча адамдар мунан бир пайда табат деп ойлойм. Эми Жолболду агай, ушул сиз мына азыр Барынайымдырда отурдуңуз. Анан өткөндө бир жерде бир дагы бир жаңы чыгарма ырдаган экенсиз, аябай мага жакты эле. Ушул жаңы обон жараткан экенсиз, ашыгылыктан. Эми мен азыр эми 70тен ашкандан кийин кээде кейбирөөлөр анан өзгөчө үйдөгү аялдар айтып калат экен да. Эми ада эле ашыктуулар ырда бербейли, эми жакшынакай эле болуп, намаз памаз окуп, анан тынч неме кылбайсыңбы дейт экен да. Эми нарактан эми Кудай берген өнөр болсо, нарактан кытыгылап турса, анан кийин чыгарбай койсоң болбойт да. Анан эл дагы наразы болот, угуп алып, анан бул эмнеге чыгарбай калды деп. Мен илгери жанагы улуу обончу Жумамүдүн Шералиев анан таң калчу элем да. Билесиң да, 70 жаштарында канчалаган сонун обондор жаратып кетти. Мына ошол обондор азыркы кезге чейин ырдалып атат. Анан мен таң калчу элем да, бул карыганда кандай бул ыр чыгарылат экен. Ушунда болгондой ашылык ырлары, эң бир сонун баягы сүйүк ырлары жаралып атпайбы эң бир сонун. Көрсө болот экен да. Мен деле башыма келип атат. Эми өзүң азыркы маалда бирөөлөр сүйүп калбасаң деле, күйүп калбасаң деле, өткөндөгүлөрдү ойлоп, жаштыгыңды ойлоп, анан кийин баш чыгарманын үстүнөн иштеш керек экен да. Анан кийин өзгөчө мынау жаштар ырдаш керек да. Жаштарга жакшы чыгармаларды жаратып беришибиз керек биз. Себеби жакшы чыгармалар жаралбай атат. Кийинки обончулар, кийинки чыгармачыл адамдар эми баарын дебесем дагы көпчүлүгү жакшы обондорду, ырларды жарата албай атат. Жалаң эле жанагы аяктан бияктан уурдап алып эле, анан негизинен жана реклама дегенине, берикали клип дегенине көңүл буруп эле, анан бул ырдын сөзүнө, обонуна көңүл бурбай, анан даңкадуулук менен эле баягы элди наразы кылып келатышат да. Анан андан да эң жаман жери жаштарды, жаш балдарды, жеткинчектерди жаман жолго
тарбиялап атышат. Багы куш уясында эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей, мына биздин жаш балдарыбыз радиону астада эле, телевизорду астада эле, ана жана интернет деген балакеттин астада эле жалаң эле жанагындай ырлар берилип атса, ана алар ойлойт да, кан жанына сиңип калат. Ыр деген ушул экен. Ана ыр деген ушул экен деп, анан алар дагы анан неме кылып атпайбы? Анан ошон үчүн анан колунан келсе келбесе деле баардыгы ырчы болуп, анан баардыгы эле оюнчу болуп, акын болуп чыга келишип атпайбы? Эми ошон үчүн мынау жаштарга бир ырдап жүрсүн, жаштар бир ушу таалим алсын деп, мен да бир эле азыркы эмес, эми ал көп ырлар бар. Мен балдарга берип атам. Кудай өмүр берсе, ден соолук болсо, дагы ушундай ырларды жарастам деген оюм бар да, эми заманга жараша ушундай ырлар да жаралыш керек экен да. Эми мынау кыздарды ар кандай деп атап келген да бизде, кыргызда. Жакшы кыздарды сара кыз деп койгон. Анан кийин сулуу кыз эми жалпыбат. Анан ошончо кыздардын ичинен дана кыз дегени бар. Бул дана кыз деген бул данектей болгон, акыл эстүү, жаш, сулуу, жакшынакай деген маанини түшүндүргөн ыр да. Анан мен ушу дана кыз деп ат коюп, сөзүн өзүм жазып, обонун өзүм чыгарып, анан эми муну өзгөчө мына жаш балдар ырдай жүрсүн деп. Ырдай жүрсүн. Сүйгөн кыздарын арнап ырдай жүрсүн деп, анан ошо дана кыз деген бир ыр жаздым эле. Азыр ошону ырдап берейин. Жакшы болот. Ойдо жоктон жолугуп, ору кылдың дана кыз, орунумда онтотпу, сору кылдың дана кыз, көздөрүңдүн учкунун жылт ettирдиң дана кыз, көдөндөгү жүрөктү зырп ettирдиң дана кыз, бир көргөндө өзүңдү сүйгүздүң го дана кыз, билдиги жок, майы жок, күйгүздүң го дана кыз, чогуу жүргөн кыздардан бөлүндүң го дана кыз, чолпон болуп көзүмө көрүндүң го дана кыз, ой дана кыз, эй дана кыз, дана кыз. Алаксытып оюмду арбадың го дана кыз, алыстатып боюңду кармадың го дана кыз, ичим күйүп турганын сезбедиң го дана кыз, имерилип жаныма келбедиң го дана кыз, ал олонтуп жанымды ойнодуң го дана кыз, ак жүзүңдөн сүйгүзүп койбодуң го дана кыз, сага жакын бара албай ыза болдум дана кыз, сагынычым таралбай куса болдум дана кыз, ой дана кыз, эй дана кыз, дана кыз. Кол жетпеген мен үчүн даван болдуң дана кыз, козгоп жүрөк кылдарын аван болдуң дана кыз, улутоодо таңшыган уулар болдуң дана кыз, угуп үнүң жете албай кумар болдуң дана кыз, асман тиреп шаңкайган бийик болдуң дана кыз, ага жетпей аңкайган кийик болдуң дана кыз, түйүп ичке сырыңды чечпей койдуң дана кыз, түнү күнү эсимден кетпей койдуң дана кыз, ой дана кыз, эй дана кыз, дана кыз. Ашыктыгым ашынып, менде жүрөт дана кыз, анын жолу катылып, сенде жүрөт дана кыз, жашырбастан сырыңды ачпайсыңбы дана кыз, жалдыратпай чыныңды айтпайсыңбы дана кыз, эртең тагдыр не болот эч ким билбейт дана кыз, эми сени менчелик эч ким сүйбөйт дана кыз, эгер билсең колду бери бир жүрөлү дана кыз, эки келбес өмүрдү бир сүрөлү дана кыз, эки келбес өмүрдө бир жүрөлү дана кыз, ой дана кыз, эй дана кыз, дана кыз, ой дана кыз, эй дана кыз, дана кыз, дана кыз, дана кыз. Ой рахмат. Эми Жолболдагай, бу баары бир бүгүн ашыклыктарды ырдап келгенден кийин чолпонумга кайрылбасаңыз көргөн элдин баардыгы айтат да, Абдывали эмне чолпонун ырдатпады деп. Эми чолпонунду дагы бир токтолуп ырдап кетиң эми. Өзү менин бактыма
Кудай Таала кудурет ушундай улуу чыгарманы жаратканга bir мүмкүнчүлүк берип, мен дилиме салган үчүн Кудай Таала кудуретке мен ыраазымын да. Муну эми өзү мындай чыгарма өзү жаралышы кыйын өзү. Анан буну эми Кудай Таала кудурет буйруп койгон экен. Мана ушуну менен мен элге журтка таанылып жүрөм. Мен көп жерде баягы мындай неме кылганда чолпон деп кайрылып жүрүшпөйбү. Эми болуп турганда ошо жалпы элибизге арнап ошо чолпонумду ырдап коеюн. Çolponum деп ат коюп чоң газалды баштадым. Аял заттан сенчелик ашкан сулуу таппадым. Күлкүн кетпей оюмдан күндүз сенсиз баспадым. Түшкө кирип азгырып да түнү сенсиз жатпадым. Сугум артып башкага сүйүп отун жакпадым. Түнү күндөй күн айдай түңүлбөдүм батпадым. Бир өзүң жоктун өргөн булут болдуң асманым. Бийлик өтпөй жүрөккө да бир өзүңдөн башканын. Бир өзүңдөн башканын. Бир өзүңдөн ии башканын. Şirindигиң өрүктүн курмас элең чолпонум. Кумар күчүң шараптын туммас элең чолпонум. Кой коюшуң куштардын курунас элең чолпонум. Жашта болсоң жүрөктүн да курулаш элең чолпонум. Кучагымда балыктай туйлач элең чолпонум. Башкалардан өзгөчө сыйлач элең чолпонум. Күндө бир мал көрбөсөң ыйлач элең чолпонум. Дайым бирге болсок деп да кыйнач элең чолпонум. Кыйнач элең çolponum, kıynaç eleni çolponum. Yaraşığın japandın yoluğunday çolponum. Yaralışın candonun sonununday çolponum. Köykölüşün gıtaydın köynögündey çolponum. Görünüşün aydın kölde gördögündey çolponum. Ötümdügün çeteldin buyumunday çolponum. Öngöşmөгөн altındın tıyınınday çolponum. Dişin appak bermettin tunuğunday çolponum. Etin yumşak jibektin da sılığınday çolponum. Sılığınday çolponum. Sılığınday çolponum. Bar turpatın beyiştin bakçasınday çolponum. Belgilüsün gülüktün kaşkasınday çolponum. Açılganın kırgız üç paktasınday çolponum. Erkeklerdin engsegende maksatınday çolponum. Gülsön gülkün komuzdun doğuşunday çolponum. Salkındığın cayloğunun konuşunday çolponum. Jarkındığın altın ay toluşunday çolponum. Nazikligin yürektün da soğuşunday çolponum. Soğuşunday çolponum, soğuşunday çolponum. Жолуккан түн кадырдын түнү болчу чолпонум. Мейкин тала жыргалдын үйү болчу чолпонум. Сулуулугун кыздардын үрү болчу чолпонум. Дарылыгың мер чөптүн да бүрү болчу чолпонум. Кийинишиң килемдин түрү болчу чолпонум. Сүйлөгөнүң жылажын үнү болчу чолпонум. Жыттуулугуң жиденин да гүлү болчу чолпонум. Жүрөгүңдөн акактай да сүйүү болчу чолпонум. Сүйүү болчу çolponum, suyu bolçun iyi çolponum. Ilgabayt dep makabat, ras aytat elim ay. Irdaşkandır bizşelik, ıraymalı begim ay. Ümit degen çirkindin, üzülgönde toğosu. Mögdөгөндөр mak okşop da mör suluğunun bolotu. Aşıktıktın kurmana, atı dayan kırgızga. Süyüşköndür bizşelik, satkın menen kumburza. Saraytkandır tağdırga, zina sulu sençelik. Armanırın tökköndirden Abdurrahman mençelik. Abdurrahman mençelik, Abdurrahmani mençelik. Bolgon bolsoň ay mölmöl, bolgon çıgar sençelik. Bulbulündü barpakın, büyügen çıgar mençelik. Bol saksılık kök sulu, bolgon çıgar sençelik. Jengilbegen jengi jokta sүйген çıgar mençelik. Bolgon bolsa köy kız, bolgon çıgar sençelik. Kүйüş
шығарып боғачын күйген шығар менчелик болса толып алынған болған шығар сенчелик тобылғылы тоқтоғылда сүйген шығар менчелик күйген шығар менчелик сүйген шығар именчелик Орды толғой құсанын ой бұлбұл деп жүргендір оғынбайдың атайы ода менше күйгендір таба таппай жүрөкі данышман деп жүргендір дарты күшті мұсарчы дәлі менше сүйгендір түгөнгүрің жібек шаш түшке кіріп жүргендір жұма мүдін авабыз жесе менше сүйгендір ашық болып жет албай алмашым деп жүргендір ашық десең ырыспайдан адам менше күйгендір адам менше сүйгендір adam ençeği gügöndür Karanыңды көрсөтпөй кайда кеттиң чолпонум какыраган кум таштуу жайга кеттиң чолпонум итишпеген суусу шор сайга кеттиң чолпонум алып сатып күн көргөндө байга кеттиң чолпонум арамдыктан куралган шайга кеттиң чолпонум жарыгы бар жаны жок айга кеттиң чолпонум тулпар эмес тукуро тайга кеттиң чолпонум азыр сага жете албайдан айла кетти чолпонум айла кетти чолпонум Aile gittin hiç oltonum Birimiz to birimiz tüz bolduk hoş olponum Birimiz yaz birimiz güz bolduk hoş olponum Birimiz yay birimiz kış bolduk hoş olponum Birimiz çöl birimiz sız bolduk hoş olponum Birimiz kant birimiz tuz bolduk hoş olponum Bir butaka konalbay bir rüyada bolalbay Hükük menen Zeynep deyde kuş bolduk hoş olponum Uğrap kalgan tağdırga biz tuş bolduk hoş olponum Tuş bolduk hoş olponum Kuş bolduk hiç olponum Kanikeyde kadırlap barıkta ötöm deçelin Altın şınar terekte şakta ötöm deçelin Ay çürüktü aktığım sakta ötöm deçelin Yaralansan ok deyipten atta ötöm deçelin Alыс kessen sanağa düşüp yürüm deçelin Gencesinde töştüktün kütüp yürüm deçelin Günün oydu gönülge jarmaştırbayım deçelin Gümüşünde canıştından almaştırbayım deçelin Almaştırbayım deçelin almaştırbayım iyi deçelin Baştap süyü dastanın büt albadın çolponum Bala pança tuzaktı yüz albadın çolponum Kız yürekte kız boydun büt albadın çolponum Girgin suğa boy taştap da tuş albadın çolponum Yoluk menen betindi bas albadın çolponum Göynük menen etindi kat albadın çolponum Erkince tüveşikti aç albadın çolponum Eri janılday su koyup da kaç albadın çolponum Kaç albadın çolponum Kaç albadın hiç oltonum Günde varsam aylına çık albadın çolponum Görüşüge kolungda sun albadın çolponum Köp aytkandım birinde kıl albadın çolponum Kişim canday canыңды da kıy albadın çolponum Ayda varsam aylına çık albadın çolponum Amandaşıp kolungda sun albadın çolponum Aytkanыңдын birinde kıl albadın çolponum Ayganıştay canыңды da kıy albadın çolponum Kıy albadın çolponum Kıy albadın hiç olponum Жолуңдағы тосқы oldu joy alбадың çolponum Oturmuşqa kol şiltep koy alбадың çolponum Kuştay uçup durma kon alбадың çolponum Kurman canday asıl zatta bol alбадың çolponum Yaşobalın erkinçe sor alбадың çolponum Yazgı suday taşkındap dol alбадың çolponum Ya turmuşqa baş sayqap koy alбадың çolponum Jamiladay çeçkindüde bol alбадың çolponum Bol alбадың çolponum Bol alбадың hiç olponum Geçikpesden gayrılıp gelbeysin bir çolponum Kayra gayrıp suyumdu berbeysin bir çolponum Kökürüktü kalındı görömün bir çolponum Gödönüme bek kısıptan övümün bir çolponum Aymın çok doy yüzündü görömün bir çolponum Halkımından aymalap övümün bir çolponum Gözlerindü botodoy görömün bir çolponum Öksüp yürüp kusadan cev ölümün bir çolponum Ölümün bir çolponum Ölümün büngü hiç oltonum
Жолугушу бар качан жерден күтөм чолпонум, бетегеси буралган белден күтөм чолпонум, жаздын күнү жолукчу жайдан күтөм чолпонум, агын суусу шаракканда сайдан күтөм чолпонум, күздүн күнү жолукчу түздөн күтөм чолпонум, кыштын күнү жолукчу үйдөн күтөм чолпонум, баягыдай дагы эле жолдон күтөм чолпонум, батыш чыгыш оң менен да солдон күтөм чолпонум, күтүп жүрөм чолпонум, күтө береми чолпонум. Бар болуңуз Жалбал ага. Мына бул чолпонум чыкканда ушул жети дубан калкыбызга жалпы эле ошо кыргыз тилдүү жалпы Орто Азияга ушу чагылгандай чарк этип эле баягы тарап каерде болбосун ушул ар бири баягы кичинекей кассеталардан коюп алып угуп элдер ушунчалык бир чер жазып жүрүштү да. Ошол рахмат сизге, Алла Таала ушунчалык бир өнөр берип, анан өнөрдү дагы аздектеп элге ушу тартуулап жүрөбүз. Эми сиз аткарган чыгармалардан дагы бир улуу чыгарма бар. Бул Нурмолдо акындын баягы Күйгөнүр деген бир чыгармасын ырдап жүрөбүз. Бул чыгарма да өтө улуу чыгармалардын бири да. Эми ошону уга алабызбы бүгүн? Жан эми кийге даярдап келейин. Ал бул ырлар көп үчүн эми кээде баягы даярданбай калсаң уят болуп каласың да. Бирок жакшы. Аны Кудай муну элге жаккан ыр да. Азыр мен эми мына берүүнүн акырында да бир жолу сага рахмат айтып, мына Элтер телевидениясына жетекчилерине, жалпы эле жамаатка мен ыраазычылыгымды айтып коюшум керек. Себеби бир убакта мына бул жерде мына менин өзүмдүн досум Өмүрбек мына бул жерде дагы эле тартып жүрбөйбү? Биз илгери жаш кезибизде ушу биздин шоубузду анда Ош телевидениясы эле анан ушул жерде ачканда ушул Өмүрбектер бизди тартып, биринчи радиого, кийин телевиденияга тартып, биздин шоубузду кесип, анан ушулар чоң кызмат кылышканда, ошон үчүн мына Элтер телевидениясына чоң рахмат. Сага дагы чоң рахмат. Мына жогору жакта айтып кеткендей, сен туура кылган экенсиң ба, 2000-жылы мен өзгөнгө кетип калып, анан ошо эми бир жолу ошо жакта жашайм деп жүргөндө болбой алып келип, анан бул жерге себепчи болуп калдык сиздин Ошко келгениңизге. Анан филармонияга ишке кирип, анан мына азыркы өзүм иштеп аткан Ош мамлекеттик университетине ишке кирип, чыгармачылыгым дагы кайра өнүгүп, чыгармачылыктын үстүнөн иштеп, эл артист деген наам алып дегендей, мына жашым ушунчага жетип, мына азыр ушу келип олтурат. Эми ошон үчүн силерге дагы чоң рахмат. Бирок эми бир нерсени мен айтып коюшум керек. Адам эч качан мен муну кылып койдум, мен кыйратып койдум деп айтпаш керек экен. Кандай иш кылса дагы мен дагы эле ушу иштешим керек, дагы эле ушу көксөгөнүмө жете элекмин деп анан кийин жашаса, анан ошондо өзгөчө чыгармачыл адамдар, ошондо жакшы чыгарма жаралат экен да. Мына Рыспай Акрамалов көп айтчу эле да, ой дагы эле мен жакшы чыгарма жаза элекмин дей берет эле. Анан кийин мен айтат элем, Рыспай ага, ушунча чыгарма жараттыңыз го, кана ким жаратты мындай десе, жок, мен ушу көңүлүмдөгү эмем дагы эле жарата элекмин деп жүрүп, анан өтүп кеткен да. Эң туура, ошо Рыспай деген атка, Рыспай деген наамга жеттиңизбисе, ошону мен издеп жүрбөйүнбү деп айткан экен. Анан мына азыр эми мен дагы мына азыр эми мына иштегендерим, үкаларым мына силер деле билесиңер. Мына азыр мен абдан көп эмгектенем. Мен азыр базар күндөрү да, башка күндөрү да көбүнчө менин ишим чыгармачылык. Себеби менин аялым сенин жеңең чыгарманы жакшы түшүнгөн адам, мени сыйлайт, мага ушу чыгармачылык шарт түзүп берет. Мен качан болсом ушу үйдө боломбу, иште боломбу, негизги ишим, мен азыркы ишим ушу чыгармачылыкта. Анан эми чыгармачылыгыма шарт түзүп берген Ош мамлекеттик университетине дагы рахмат. Мына кийинки кезде мага өзүнчө кабинет беришип, урматтап, сыйлап жүрүшөт. Эми адамга мындан башка эмненин кереги бар? Эми бизде бир гана максат, иштешибиз керек. Аркабызда кандайдыр бир изибизди калтырышыбыз керек, чыгармабызды калтырышыбыз керек. Анын үчүн эч качан мен кыйратып койдум дебеш керек экен да. Өмүргө кайра келсем, мындан да жакшы болот эле, ушу мынау иштерди аткарат элем, мынау иштерди убагында аткара албай калдым дегендей кылып анан жашаш керек экен. Ошондо мен бир жаңы чыгармам бар.
обондуур, бирок бул өмүргө кайра бир келсем деген сөзөбөн өзүмдүкү. Эми ушуну элге тартуулап коелу. Жакшы болот. Alбай өксүптериңден өрнөктү эмге кыла албай өртая билкип келем мен өмүргө кайра бир келсем өзгөчө жашайт элем мен өмүргө кайра бир келсем өзгөчө жашайт элем мен өтөбөй сүйгененден өтө албай тагдыр ченемден өкүттө калган жаштыкты өкүнүп ойлой берем мен өмүргө кайра бир келсем өзгөчө сүйөт элем мен өмүргө кайра бир келсем өзгөчө сүйөт элем өтөбөй өнөргененден өтө албай сүзүп тереңден өтмүштө калган кыргыздын өлөңүн издеп келем мен өмүргө кайра бир келсем өзгөчө ырдайт элем мен өмүргө кайра бир келсем өзгөчө сүйөт элем мен өзгөчө жашайт элем мен өмүргө кайра бир келсем. Өмүргө тойбойт адамзат деп бир кезде баягы биздин Азада Бегимкулова эжекебиз бир абдан мыкты сөздөр жазып кеткен да. Эми өмүр өтүп, улам кете берет экен. Жана өзүңүз айткандай ушул ар алдында бир жакшы нерселерди, максаттарды кыла берет экенсиң. Ой чексиз экен, күлүк экен, түбү терең экен, жетпейт экенбиз. Сизге ушул абдан мыкты чыгарма бул. Эми буйруса ар бир эле инсан бул чыгармага бурулуп, бул чыгармадан угуп, демек артына бир кылчайып, саресеп салып, ай жаштыгай эмне болду эле, баягы өтүп кеткен, эмне кылдым дегендей бир сөзсүз ойлоно турган чыгарма экен. Эми жана өзүңүз айткандай ушул биздин көрсөтүүбүз дагы жакындап калды соңуна. Анан ушул абдан жакшы өзүңүздүн ушул жалаң өзүңүздүн чыгармаларга, обондорго кайрылып олтурасыз да. Эми көрсөтүүнүн соңунда дагы бир чыгармалардан бир өзүңүзгө жаккан, өзүңүз мына ушул чыгарманы бир эрге бүгүн аткарып берейин дегендей бир таризде ырдап бериңиз эми дагы бирөөсүн. Өзүңүз каалаган чыгарма. Эми дагы эле ошо биздин Кыргызда илгери бир бизди окуткан маалда
Бизден багы Ромео Джульетта, анан Руслан Людмила деп эле анан кийин чет өлгөн эле алиги сүйүүлөрүн окутуп эле биздин башыбызды айландырып, мына улуу сүйүүлөр ушул болгон дей берген экен да. Көрсө улуу сүйүүлөр биздин кыргызда болгон экен да. Мына мен жана Ырга Чолпон деген ыргошолордун баарын киргизгенмин да. Мына ошонун бири мына Кул мырза менен Аксаткын билесиң да. Эм Кул мырза сенин абаларың болот, эм Чоңалайдан, ал эми Аксаткын бул Ноокаттын сулуусу болот. Бул тарыхый болгон иш да. Эми ошол сүйүү үчүн Кул мырза жанын кыйып атат да. Эми биз кийинки малда анте албай калдык да. Сүйүүнүн баркы кетти. Баары коркок болуп кетти. Коркок болуп, анан жан ширим болуп дегендей болуп кетти да. Бирок бул сүйүүнү ыйык сакташ керек да. Сүйүү ошондой улуу болуш керек. Сүйүү ошондой ыйык болуш керек да. Мына мен жаштарга айтып коеюн. Мен ошон үчүн бир жаңы бир чыгармам бар, эми дагы бир оңдур. Кул мырзаң бола албадым деген, кул мырзаң бола албадым деген жаңы чыгарма. Сөзөбөнү ошо өзүмдүкү. Азыр эми ошону элге арнап коелуга. Болду. Анда сен ару жаш элең, ай жамал сулуу наз элең, аргасыз болуп көпөлөк, айланып сени мас элем. Арбаган мени ардайым, Аксаткын элең ардагым, Курманга чалып жанымды да, Кул мырзаң боло албадым. Кул мырзаң боло, кул мырзаң боло, кул мырзаң боло албадым. Кыйчалыш жолдо кездештиң, кылгыртып жашты серметтиң, кыйлага чейин бир жүрүп, кыйылып араң сен кеттиң. Арбаган мени ардайым, Аксаткын элең ардагым, Курманга чалып жанымды да, Кул мырзаң боло албадым. Кул мырзаң боло, кул мырзаң боло, кул мырзаң боло албадым. Талпынсам дагы эчен жол, тагдыр мага тосуп тур. Таба албай койдум айламды, тарынба жаным эсен бол. Арбаган мени ардайым, Аксаткын элең ардагым, Курманга чалып жанымды да, Кул мырзаң боло албадым. Кул мырзаң боло, кул мырзаң боло, кул мырзаң боло албадым. Кул мырзаң боло, кул мырзаң боло, кул мырзаң боло албадым. Чоң рахмат. Баары бир кандай болгон чакта дагычы жүрөктөгү баягы сезимдер, көңүлдөгү адамзаттын баары бир ушул эл журтка бир калтырып, ушул негедир көкүрөктөгү нерсени баары бир өнөр адамдары чачып кетпесе болбойт. Жүрөк карыбайт деген бул чын экен да. Жүрөк деген эми карыбайт экен да. Өзүңүз да картайбаңыз, жүрөгүңүз да картайбасын, эл журтубуз менен аман болуңуз. Ушул чыгармаларды элге тартуулап,
обондордун дагы далайын чыгарып аман эсен жүрө бериңиз. Биздин дагы ушул көрсөтүүбүздүн дагы далай жолу коногу болосуз. Рахмат. Ушул жакшы даамдарга да жетиңиз. Ушул ошонун дагы чогуу мына сизди куттуктап жүрөлүк, урматтуу телекөрөрмандар. Биздин бүгүнкү Актаңдай телекөрсөсүнүн коногу кыргыз эл артисти, заманыбыздын залкары, даңктуу дастанчы Жолболду Алыбаев агабыз болду. Ал эми биздин кийинки көрсөтүүлөр уланат. Эл терден алыстабаңыздар. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.